Жусуп Малик уулу Кайрылман Кытайда төрөлгөн. Бишкекке окуганы келип, Кыргызстандын жарандыгын алган студенттердин бири. Анын 1,5 жыл мурун Кытайдын Кызыл суусунда дыйканчылык менен алектенген 72 жаштагы атасы кармалып кетип, ошол бойдон дайынсыз. Мындан сырткары бир тууган агасы жубайы менен жана кайнагасы дагы камакка алынып, дайын даректери белгисиз экен. Тууган уруунун коопсуздугунан кабатырланган Жусуп туулган жеринде калган жакындары менен байланыш үзүлгөн дейт. Эмнеге эч кандай күнөөсү жок бул жерде. Же саясий мындай диний көз караш же болбосо мамлекетти бөлүп чыгаруу деген эч кандай бул жерде көз караш. Карапайым дыйкан болчу бул жерде камалып аткандар. Апам менен байланыша албайм, такыр байланыш жок. Туугандар менен байланышсам да кайтышып атат. Биз менен байланышпа, такыр бизди да камап кетет деген. Кайрылмандар айтып жаткан жайларды укук коргоочулар концлагер деп атаса, ал эми Кытай бийлиги кесип үйрөтүүчү борбор деп атап келет. Мындай жабык жерлерде кармалгандардын так саны белгисиз. Бирок Казакстандагы кайрылмандар менен кызматташкан Кыргызстандагы уюмдун маалыматы боюнча, Кытайда кыргыз тектүү 50 миңдей жаран камакта отурушу мүмкүн. 17-жылдын аягы, 18-жылдын баштарынан баштап байланыштар толугу менен үзүлдү. Тиякадагы баягы чалсак кабыл алышпайт, же болбосо өчүрүп коет, же болбосо таптакыр өчүк. Кыскасы буга тоскоолдук толугу менен жаралган. Тигилер болсо сыртка таптакыр чала албайт, андай мүмкүнчүлүк жок. Такталбаган маалыматтар боюнча камакка алуу 2016-2017 жылдары башталган. Мурда төбөсү көрүнгөн белгилүү адамдарды, окумуштууларды кармаса, азыр жапырт экени айтылууда. Кытай Республикасынын аймакты бүтүндүгүн колдоп сүйлөп келишкендер. Анан экинчи баягы исламга жамынып алып террорлук иш-аракетке ушундай кошулгандарды айыптап жүргөн кишилер. Демек, түшүнбөстүк менен гана аларды ушундай айыпташы мүмкүн. Болбосо алардын өздөрү ошо Кыргызстан менен Кытайдын ушундай достук кызматташтыгын чыңдаганга жеке салым кошуп жүргөн өздөрүнүн Кытайдын чындык актуулары болгон. Бүгүн Кайрылман деген макамы бар жарандар Кытайдагы кыргыздардын абалын талкуулаган жыйын өткөрүштү. Анда алар Кытайдын ички саясатын жамандап, кийлигишели деген ою жок экенин айтышты. Болгону камакка алынган тууган уруктары тууралуу маалымат алууга бийликтин көмөктөшүүсүн өтүнүшөт. Белгилей кетсек, буга чейин да Кытайдан келген кайрылмандардын жана кытайлык кыргыздардын жакындары президент Сооронбай Жээнбековго да кат жолдоп жардам сурашкан. Ал эми элчилик кызматтарды ээлеп жүргөн коомдук ишмерлер бул маселеде Кыргызстан эки өлкөнүн ортосундагы алакага залакасы тийбегидей аракеттерди жасашы керек дешет. Биринчи кезекте бул маселе боюнча Кытайдын расмий позициясын аныктап, аны дипломатиялык жол менен чечүүгө болот дешет. Биздин тышкы иштер министрлиги өздөрүнүн катыны өзүнүн Кытай коллегасына жөнөтүш керек. Ушундай болуп атат. Биз тынчыбыз ушу маселе алып атат. Ушу маселени оң чечип бергиле деп туруп. Биз албетте суранышыбыз керек. Кытайда кыргыздарга тийишпегиле деп туруп. Алар террорист эмес, алар экстремист эмес. Аларды биз жакшы билебиз. Кытайга бир жагынан биз да ыраазы болушубуз керек. Анткени Мамай аксакалыбыз ал жактан мисалы Манас эпосунун өзгөчө вариантын сактап калган. Кайрылмандарды кайгырткан маселе жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, депутаттар өкмөткө Кытайдагы кыргыздар тууралуу маалыматты тактоо тапшырмасын берген. Ал эми тышкы иштер министрлиги Кытайдагы кыргыз улутундагы жарандардын камалышы боюнча маалыматтарды текшерип жатканын билдирди. Эскерте кетсек, буга чейин Кытайдагы этникалык казактарга кысым көрсөтүлүп жатканы тууралуу Казакстанда жайларында айтыла баштаган. Камакка алынып, дайын дарексиз болуп жаткан жакындарына бушайман болгон казак кайрылмандары Назарбаевга кайрылууда жолдошкон. Кийинчерээк бул маселе боюнча Казак тышкы иштер министрлиги Кытайга нота жөнөткөнү белгилүү. Чынара Нурсейитова, Калыбек Абдумомутов, Нью ТВ.